19 октябрь социалдык кызматкерлер күнүнө карата Бишкек мамлекеттик университетинде майрамдык иш-чара уюштурулду. Министрлер кабинети төрагасынын ордун басары Эдил Байсаловдун айтымында чыныгы соц кызматкерлер кесибин берилип жүрөт. Алар боорукер, эл жерине чын дилинен күйгөн адамдар. Улгайгандар майып адамдарды тейлөө татаал болгондуктан бул кесипке кокуз келип калгандар жок койсо. Ошондой эле томолу жетим балдардын саны өсүп, соц кызматкерлердин жумушу көбөйдү. Андыктан алардын айлыгы менен санын көбөйтүү пландалууда, деди Байсалов. Эмгек социалдык камсоо жана миграция министри Гүлнара Батырова 914 кызматкер 5800 кар-картаңдарды жана майыптарды үйүндө тейлеп жатканын белгиледи. Байрамдык иш-чарада кесибинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлер ардак белгиси жана ардак грамоталар менен сыйланды. Миграция башкармалык социалдык кызматкери. Кандай гана кыйынчылык болбосун, сиздер ошол биздин элибиздин эң аяктуу катмарларына кызмат кылып берип жатканыңыздар үчүн биз дагы чын жүрөктөн жалпы ушул мамлекет жетекчилигинин атынан дагы, элибиздин атынан дагы, жанагы эле аяктуу катмарлардын атынан дагы силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге.